14 bölüm. Ысрайыл уулдары Канаан жеринде үлүшкө алган жерлер мына ушулар. Бул жерлерди аларга ыйык кызмат кылуучу Элазар, Нундун уулу Жашия жана Ысрайыл урууларынын уруу башчылары бөлүп беришкен. Алар өкчөмө ташыргытып, Теңир Муса аркылуу буйругандай 9 урууга жана Менашенин жарым уруусуна үлүш бөлүштүрүштү. Муса 2 урууга жана Менашенин жарым уруусуна Иордандын аркы өзүнөн үлүш бөлдү. Уруулардын ичинен Леби уруусуна үлүш бөлгөн жок. Анткени Жусуптун уулдарынан 2 уруу тараган. Алар Менаше жана Эпрайым уруулары. Ошондуктан алар Лебилерге үлүшкө жер беришкен жок. Алар жашаганга, алардын мал мүлкүнө тегерек чети менен шаарларды гана беришти. Жер бөлүштүрүүдө Ысрайыл уулдары Теңир Мусага кандай айтса, так ошондой кылышты. Жүйүттүн уулдары Гилгалга, Жашияга келишти. Kenazdык Жепундун уулу Калеб Жашияга мындай деди: Кудайдын кишиси Мусага, Теңир Кадеш Барнейде сен экөөбүз жөнүндө эмне дегенин билесиң. Кудай Теңирдин кулу Муса мени Кадеш Барнейден жер чалып келүүгө жөнөткөндө 40 жашта элем. Мен ага жооп кылып жүрөгүмдө болгонду айтып келгем. Мени менен барган бир туугандарым элди коркутуп салган. Мен болсо өз Кудай Теңиримдин айткандай кылгам. Муса ошол күнү мындай деп ант берген: Бутуң баскан жерлер түбөлүккө сенин жана сенин уулдарыңдын үлүшү болот. Анткени сен менин Кудай Теңиримдин айткандай кылдың. Ошентип Теңир өзү айткандай мени аман-эсен сактап келди. Теңир бул сөздү Мусага айткандан бери, Ысрайыл чөлдө жүргөндөн бери 45 жыл өттү. Азыр мен 85-темин. Бирок мен азыр да Муса мени жөнөткөн учурдагыдай эле күйлүү күчтүмүн. Ошол учурда канчалык күч кубатым болсо, азыр да согушууга, кирип чыгууга ошончолук күч кубатым бар. Ошондуктан ошол күнү Теңир айткан бул тоолуу аймакты мага бер. Анткени ал тоодо Анактын уулдары жашаарын, алардын шаарлары чоң, чептүү шаарлар экенин ошол күнү уккансың. Балким Теңир мени менен болор. Ошондо Теңир айткандай мен аларды кууп чыгармын. Жашия Жепундун уулу Калебке батасын берип, ага Хебронду үлүшкө берди. Ысрайылдыктардын Кудай Теңиринин буйругун так аткаргандыгы үчүн Хеброн бүгүнкү күнгө чейин Kenazdык Жепундун уулу Калебдин үлүшү. Хеброн мурда Анактын уулдарынын арасындагы бир алп адамдын атынан Кирият Арба деп аталчу. Ошондон кийин өлкөдө тынчтык өкүм сүрдү. 15 бөлүм. Өкчөмө ташыргытканда жүйүт уруусуна үй бүлөлөрүнө жараша төмөнкүдөй үлүш тийди. Түштүктү карай созулуп жаткан аягы Тейманга жеткен Эдом менен чектеш Син чөлү. Алардын түштүк чегарасы Туздуу деңиздин түштүк булуңунун чет жакасынан башталып, түштүккө Акрабым дөңсөөсүнө кетет. Зинди аралап өтүп, түштүк тараптан Кадеш Барнейге чыгып, Хесрондон өтүп, Адарга көтөрүлүп, Акаркага бурулат. Анан Асмондон өтүп, Мисир дарыясына кетет. Анын чегарасынын аягы деңизге такалат. Силердин түштүктөгү чегараңар мына ушул болот. Чыгыш чегарасы болсо Туздуу деңиз, Иордан дарыясынын куйган жерине чейин. Түндүк чегарасы деңиздин түндүк булуңунан Иордан дарыясынын куйган жеринен башталат. Бул жерден чегара Бейт Каглага көтөрүлөт да түндүк тараптан Бейт Арабаны аралап өтөт. Анан чегара жогору карай Рубейн уулунун Боан ташына чейин барат. Анан чегара Акор өрөөнүндөгү дебирге чыгат да түндүк тараптан Адумум дөңсөөсүнүн каршысындагы дарыянын түштүк тарабындагы Гилгалга бурулат. Бул жерден чегара Эйн Шемеш сууларын бойлоп өтөт да Эйн Рогелден бүтөт. Бул жерден чегара Жебустун, Иерусалимдин түштүк тарабы менен жогору карай Ином уулунун өрөөнүнө кетет. Андан ары батыш тараптагы Ином өрөөнүнүн каршысында түндүк тараптагы Репалыктардын өрөөнүнүн четинде жаткан тоонун чокусуна чыгат. Тоонун чокусунан чегара Нептоах сууларынын башатына бурулуп, Эпрон тоосунун жанындагы шаарларга кетет да Баалга, Кирият Жеаримге бурулат. Анан чегара Баалдан деңизге, Сейир тоосуна бурулат да Жеарим, Кесалон тоосунун түндүк тарабы менен кетет. Анан Бейт Шемешке түшүп, Тимна аркылуу өтөт. Ал жерде чегара Экрондун түндүк тарабы менен кетет да Шикронго бурулат. Баал тоосунун жанынан өтүп, Жапнеелге жетет. Чегара деңиздин жанынан бүтөт. Батыш чегара Улуу деңиз. Жүйүт уруусунун 4 тарабындагы чегаралары мына ушулар. Теңир Жашияга буйругандай, Жашия жүйүт уулдарынын үлүшүнөн Жепундун уулу Калебке, Анактын атасына таандык Кирият Арбаны, башкача айтканда Хебронду бөлүп берди.
Калеп ал жерден Анактын уулдары Шейшайды, Акиманды жана Талмайды, Анактын ушул 3 уулун кууп чыкты. Андан ары Дебирдин тургундарына каршы жөнөдү. Дебирдин мурдагы аты Кирият Сейпер болгон. Анан Калеп мындай деди: ким Кирият Сейперге кол салып басып алса, ага кызым Аксаны аялдыкка берем. Аны Калептин бир тууганы Кеназдын баласы Отниел басып алды. Ошондо ал ага кызы Аксаны аялдыкка берди. Акса жолго чыгарда ага атаңан жер сура деп үйрөтүштү. Ал эшектен түшкөндө Калеп андан сага эмне керек деп сурады. Кызы ага: батаңды бер ата, мага түштүк жерин бердиң, суу булактарында кошо бер деди. Атасы кызына жогорку булактарды да, төмөнкү булактарды да берди. Жүйүт уруусуна үй бүлөлөрүнө жараша бөлүнгөн үлүш бул. Түштүктө Эдомдуктар менен чектеш жаткан Жүйүт уулдарынын шаарлары мына булар: Капсейел, Эйдер жана Жагур, Кина, Дымана жана Адада, Кедеш, Хатсор жана Итнан, Зуб, Телем жана Балот, Хатсор Хадат, Кериот, Хесрон, башкача айтканда Хатсор, Аймам, Шема жана Молада, Хатсар Гата, Хешмон жана Бейт Палет, Хатсар Шуал, Бейршаба жана Бизиотия, Баал, Иим жана Атсем, Элтолат, Кесил жана Хорма, Сыклак, Мадмана жана Сансана, Лебайот, Шилхим, Айын жана Римон, айыл кыштактар менен бардыгы 29 шаар. Ойдуң жерлердеги Эштавул, Сора жана Ашна, Заноах, Эйнганим, Тапуах жана Эйнам, Жармут, Адулам, Сохо жана Азейка, Шаарайым, Адытайым, Гедейра же Гедейратайым, айыл кыштактары менен 14 шаар. Сенан, Хадаша, Мигдалгат, Дилан, Миспе жана Жоктейел, Лакиш, Ботускат жана Эглон, Хабон, Лахмас жана Хитлиш, Гедейрот, Бейт-Дагон, Наама жана Макет, айыл кыштактары менен 16 шаар. Либна, Этер жана Ашан, Иптах, Ашна жана Нетцип, Кейла, Аказип жана Марейша, айыл кыштактары менен 9 шаар. Экрон ага караштуу шаарлары жана кыштактары менен, Экрондон деңизге карай кеткен Азоттун жанындагы баардык жерлер айыл кыштактары менен, Мисир дарыясы менен Улуу деңизге чейин созулуп жаткан Азот жана ага караштуу шаарлар менен кыштактар, Аза жана ага караштуу болгон шаарлар менен кыштактар, Тоо койнундагы Шамир, Жатир жана Сохо, Дана, Кирият Сана, башкача айтканда Дебир, Анап, Эштемо жана Аним, Гошен, Холон жана Гило, айыл кыштактары менен 11 шаар. Араб, Дума жана Эшан, Жанум, Бейт Тапуах жана Апейка, Хумта, Кирият Арба, башкача айтканда Хеброн жана Сиор, айыл кыштактары менен 9 шаар. Маон, Кармел, Зуб жана Ута, Израэл, Жоктеям жана Заноах, Кабыл, Гиба жана Тимна, айыл кыштактары менен 10 шаар. Халхул, Бейт Сур жана Гедор, Маарат, Бейт Анот жана Элтекон, айыл кыштактары менен 6 шаар. Кирият Баал, башкача айтканда Кирият Жеярим жана Араба, айыл кыштактары менен 2 шаар. Чөлдөгү Бейт Араба, Мидин жана Секак, Нипшан, Ирмелах жана Эйнгеди, айыл кыштактары менен 6 шаар. Бирок Иерусалимде жашаган жебустуктарды Жүйүттүн уулдары кууп чыгалышкан жок. Ошондуктан жебустуктар азыркыга чейин Иерусалимде Жүйүт уулдарынын арасында жашашат. 145 забур. Жаным Теңирди макта. Тирүү турганда Теңирди мактай берем. Кудайыма көзүм барда ырдай берем. Төрөлөргө адам баласына үмүттөнбөгүлө. Алар куткара алышпайт. Анын руху чыгат. Ошондо ал кайра топурак болуп калат. Ошол күнү анын ойлору ойрон болот. Жакыптын Кудайы жардамчысы болгон. Үмүтү анын Кудай Теңиринде болгон адам бактылуу. Ал жер менен асманды жараткан, деңизди жана андагыларды жараткан, ишенимдүүлүктү түбөлүккө сактаган. Ал кор болгондорго адилеттик кылат. Ачка карыптарга нам берет. Теңир туткундарды бошотот. Теңир сокурлардын көзүн ачат, мүңкүрөп калгандарды тургузат, адил адамдарды сүйөт. Теңир келгиндерди сактайт. Жетим менен жесирге жардам берет. Ал эми абийирсиздерди жолдон адаштырат. Теңир түбөлүккө падышачылык кылат. Сион, сенин Кудайың укумдан тукумга жашайт. Теңирди даңктагыла. 146 забур. Теңирди мактагыла, анткени кудуреттүү Кудайыбызды мактап ырдаган жакшы. Ал даңкка татыктуу. Теңир Иерусалимди кайра курат. Исраэлдин куугундукта жүргөн элин жыйнайт. Ал жүрөгү капалангандарды айыктырат. Алардын кайгысынан арылтат.
Жылдыздардын санын эсептейт, алардын ар бирине ат берет. Теңирибиз улук, анын күчү зор, акылы чексиз. Теңир момундарды жогору көтөрөт, ал эми ыймансыздарды жерге кулатат. Кезектешип теңирди мактабырдагыла, Кудайга кыл асбапта ойнобурдагыла. Ал асманды булут менен жабат, жерге жамгыр жаадырат, тоолорго чөп өстүрөт, жаныбардын жемин берет, аны чакырган карганын балапандарын да тойгузат. Ал аттын күчүнө карабайт, ага адамдын күлүктүгү жакпайт. Теңир өзүнөн корккондорго, өзүнүн ырайымына үмүттөнгөндөргө ырайым кылат. 147 Забур. Теңирди макта Иерусалим, өз Кудайыңды макта Сион. Анткени ал сенин дарбазаларыңдын устундарын бекемдейт, сенин ичиңдеги уулдарыңа батасын берет, сенин жериңе тынчтык орнотот, сени дандуу буудай менен тойгузат, өз сөзүн жерге жөнөтөт, анын сөзү тез тарайт, жүнгө окшогон кар жаадырат, гүлгө окшогон бубак себет, өз мөндүрүн үзүп жаадырат, анын аязына ким чыдай алат? Өз сөзүн жөнөткөндө бардыгы эрийт, анын шамалы соккондо суулары шаркырабагат, ал өз сөзүн Жакыпка, өз мыйзамдары менен буйруктарын Ысрайылга жарыя кылды. Ал башка эч бир элге мындай кылган жок, бирок алар анын мыйзамдарын билишпейт, Теңирди даңктагыла. 7 бөлүм. Теңирден Жеремияга айтылган сөз. Теңир үйүнүн дарбазасынын алдында тур. Ал жерде бул сөздү жарыялабайт. Бүт жүйүт эли, Теңирге табыныш үчүн мына бул дарбазадан киргендер, Теңирдин сөзүнө кулак салгыла. Ысрайылдын Себайот Кудай Теңири мындай дейт: Өз жолуңарды жана өз иштериңерди оңдогула, ошондо мен силерди бул жерде жашатам. Бул Теңирдин ибадатканасы, Теңирдин ибадатканасы, Теңирдин ибадатканасы деген жалган сөздөргө ишенбегиле. Бирок жолуңарды, иштериңерди чыны менен эле оңдой турган болсоңор, бир адам менен анын жакынын ортосунда адилеттүү сот жүргүзө турган болсоңор, чет жерликтерге, жетим менен жесирлерге кысым көрсөтпөсөңөр, бул жерде жазыксыз кан төкпөсөңөр, өз башыңарга кайгы үйүп, бөлөк кудайлардын артынан ээрчибей турган болсоңор, анда мен силерди ушул жерде ата бабаңардын укум тукумуна берген жерде жашатам. Мына, силер өзүңөргө эч бир пайда алып келбеген жалган сөздөргө ишенесиңер. Силер уурдап, киши өлтүрүп, бузуктук кылып, жалган ант берип, Баалга жыпар-жытуу зат түтөтүп, өзүңөр билбеген башка кудайлардын артынан жүрүп, анан келип менин ысымым менен аталган ушул үйдө, менин алдымда туруп, мындан арыда ушул жийиркеништердин баарын кылыш үчүн биз куткарылдык деп кантип айтып жатасыңар. Менин ысымым менен аталган бул үй силердин көзүңөргө каракчылардын уюгу болуп калган жокпу? Мына мен муну көрдүм дейт Теңир. Мурун өзүмдүн ысымымды орноткон жерим Шилого барып, өзүмдүн элим Ысрайылдын кылган жамандыгы үчүн аны эмне кылганымды көргүлө. Азырда силер ушул иштердин баарын кылып жатканыңар үчүн дейт Теңир. Мен силерге таң заардан баштап айткам, бирок силер аны уккан жоксуңар. Силерди чакыргам, бирок силер жооп берген жоксуңар дейт Теңир. Ошон үчүн менин ысымым менен аталган, силер ишенген ушул үйдү мен силерге жана силердин ата бабаларыңарга берген ушул жерди Шилону кандай кылсам, ошондой кылам. Мен өзүмдүн жүзүмдүн алдынан силердин бардык бир туугандарыңарды, Эпрайымдын бүт укум тукумун четке каккандай силерди да четке кагам. Сен болсо бул эл үчүн сыйынба, алар үчүн өтүнбө, жалынба, менден жалынып сураба, анткени мен сени укпайм. Алар жүйүт аймагынын шаарларында жана Иерусалимдин көчөлөрүндө эмнелерди кылып жатышканын көрбөй турасыңбы? Асман аял кудайына нан жасаш үчүн балдар отун терип, аталар от жагып, аялдар камыр жууруп жатышат. Мени капа кылыш үчүн башка кудайларга куюлуучу курмандыгын куюп жатышат. Бирок алар мени капа кылып жатышабы, өздөрүн маскара кылып, өздөрү капа кылып жатышкан жокпу дейт Теңир. Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт: Мына ушул жерге менин каарым, менин ачуум төгүлүп жатат. Адамдарга да, малдарга да, таладагы бак дарактарга да, жерде өскөн жемиштерге да каарым төгүлөт. Күйөт, өчпөйт. Ысрайылдын Себайот Кудай Теңири мындай дейт: Бүтүндөй өрттөлчү курмандыктарыңарды башка курмандыктарыңарга кошуп, этин жегиле. Анткени мен силердин ата бабаларыңарды Мисир жеринен алып чыккан күнү аларга бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык жана башка курмандыктар жөнүндө айткан эмесмин. Буйрук берген эмесмин. Бирок аларга мындай осуят бергем: менин үнүмдү уккула. Ошондо мен силердин кудайыңар болом. Силер болсо менин элим болосуңар. Силерге жакшы болуш үчүн мен силерге буйрук кылган бардык жол менен жүргүлө. Бирок алар укпай коюшту.
Кулактарын төшөбөй коюшту, өздөрүнүн түшүнүгү боюнча, бузулган жүрөктөрүнүн өжөрлүгү боюнча жашашты. Менден жүздөрүн буруп, артын салышты. Силердин ата-бабаларыңар Мисир жеринен чыккан күндөн тартып, бүгүнкү күнгө чейин мен силерге өзүмдүн бүт кулдарымды, пайгамбарларымды жиберип турдум. Аларды күн сайын таң заардан жиберип турдум. Бирок алар угушкан жок. Мага кулак салышкан жок, тескерисинче өз моюндарын толгоп, ата-бабаларынан да жаман иштерди кылышты. Сен аларга бул сөздөрдүн баарын айтканыңда, алар сени укпай коюшат. Сен аларды чакырганыңда, алар сага жооп беришпейт. Ошондо аларга мындайды: өз Кудай Теңириңин үнүн укпаган, акыл насаатын кабыл албаган эл ушул. Аларга чындык жок, алардын оозунан чындык алынды. Өз чачыңды кыркып ыргыт, тоо үстүндө ыйла, анткени Теңирдин каарын өзүнө төктүргөн бул элди Теңир четке кагып, таштап салды. Анткени жүйүт уулдары менин көз алдымда кыянаттык кылып жатышат, дейт Теңир. Менин ысымым менен аталган үйдү булгаш үчүн өздөрүнүн жийиркеничтүү нерселерин коюшту. Уулдары менен кыздарын отко өрттөш үчүн Ином уулдарынын өрөөнүнө Топет бийиктиктерин орнотушту. Мен аларга мындай кылууну буйруган эмесмин, ал менин оюма да келген эмес. Ошон үчүн мындан ары бул жерде Топет деп, Ином уулдарынын өрөөнү деп атабай турган күндөр келе жатат, дейт Теңир. Бирок ал жерди өлтүрүү өрөөнү деп аташат. Жер жетпегендиктен Топетке өлүктөрдү көмүшөт. Бул элдин өлүктөрү асмандагы куштарга, жердеги жырткыч айвандарга азык болот. Аларды кубалоого эч ким чыкпайт. Жүйүт аймагынын шаарлары менен Иерусалимдин көчөлөрүндө кубанычтын жана шаттыктын үнүн, күйөө менен колуктунун үнүн токтотом. Анткени бул жер ээн чөлгө айланат. 21 бөлүм. Иерусалимге жакын жердеги Зайтун тоосунун этегиндеги Бейтфагия айылына келишкенде, Иса эки шакиртин мындай деп жөнөттү: Айылга кирсеңер, байланып турган бир ургаач эшекти, кодикти көрөсүңөр. Чечип алып мага алып келгиле. Эгерде бирөө бирдеме десе, булар Теңирге керек дегиле. Ошондо ал дароо берет. Мунун баары пайгамбар аркылуу айтылган бул сөздөрдүн аткарылышы үчүн болду. Сион кызына, сага өзүңдүн момун падышаң келет, ал ургаачы эшекке кодикке минип келет деп айткыла. Шакирттер барып Иса буйругандай кылышты. Ургаачы эшекти, кодикти алып келип, үстүнө чапандарын салып, Исаны мингизишти. Элдин көпчүлүгү өздөрүнүн кийимдерин, айрымдары болсо курма дарактарынын бутактарын кесип алып жолго төшөп жатышты. Исанын алдартындагы эл дөөттүн уулуна даңк, Теңирдин атынан келе жатканга алкыш, эң жогорудагыга даңк деп кыйкырып келе жатты. Иса Иерусалимге киргенде бүт шаар кыймылга келип, бул ким деп сурап жатты. Эл болсо, бул Галилеянын Назарет шаарынан чыккан Иса пайгамбар деп жооп берип жатты. Иса ибадатканага кирип, андагы сатуучулар менен сатып алуучулардын баарын кууп чыкты. Акча алмаштыруучулардын үстөлдөрүн, көгүчкөн сатып отургандардын орундуктарын көңтөрүп таштады. Аларга мындай деди: Ыйык жазууда: Менин үйүм сыйынуу үйү деп аталат деп жазылган. Силер болсо аны каракчылардын уюгуна айландырып жатасыңар. Ибадатканада Исанын жанына сокурлар жана майыптар келди. Иса аларды айыктырды. Башка ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Иса кылып жаткан ажайып иштерди, ибадатканада дөөттүн уулуна даңк деп кыйкырып жаткан балдарды көргөндө кыжырданышып, Исага: Булардын эмне деп жатканын угуп жатасыңбы дешти. Иса аларга: Ооба. Эмне, силер наристелер менен эмчектеги балдарга өзүңдү даңктаттың деген сөздөрдү такыр окуган жок белеңер, деди да ал жерден кетип калды. Шаардан чыгып Битанияга келип, түндү ошол жерден өткөрдү. Эртең менен шаарга кайтып келе жатканда Иса ачка болду. Жолдун жээгиндеги анжыр дарагын көрүп, анын жанына келди. Жалбырагынан башка эч нерсеси жок экенин көрүп, даракка мындай деди: Мындан ары сенде эч кандай жемиш болбосун. Анжыр дарагы ошол замат куурап калды. Муну көргөн шакирттер анжыр дарагынын тез эле куурап калганы кандай деп таң калышты. Иса болсо аларга мындай деп жооп берди: Силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде ишенимиңер болсо, шектенбесеңер, анда анжыр дарагына кылынганды гана эмес, мына бул тоого да ордуңан көтөрүлүп деңизге түш десеңер айтканыңардай болот. Ишеним менен сыйынсаңар, сураганыңардын баарын аласыңар. Иса ибадатканага келип, элди окутуп жатканда, башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар жанына басып келип: Муну сен кайсы бийликтин негизинде кылып жатасың? Мындай бийликти сага ким берди деп сурашты. Иса аларга мындай деди: Мен да силерге бир суроо берейин.
Эгерде мага жооп берсеңер, мен да силерге муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатканымды айтам. Жакандын чөмүлдүрүүсү кимден эле? Кудайданбы же адамданбы? Алар өзү акылдашып, эгерде Кудайдан десек, анда ал бизге анда эмне үчүн жаканга ишенген жоксуңар дейт. Адамдардан десек, элден коркобуз, анткени баары жаканды пайгамбар деп эсептешет дешти. Анан Исага билбейбиз деп жооп беришти. Ошондо Иса аларга кайсы бийликтин негизинде кылып жатканымды мен да силерге айтпайм деди. Кандай деп ойлойсуңар? Бир адамдын эки уулу болгон экен. Ал биринчисине келип, уулум, барып жүзүмдүгүмдө иштегин дейт. Бирок ал барбайм деп коюп, кийин анысын өкүнүп иштегени барат. Экинчи уулуна келип ошону эле айтат. Анысы баратам кожоюн деп коюп барбай коет. Экөөнүн кимиси атасынын каалоосун аткарды? Биринчиси деп жооп беришти. Иса аларга мындай деди: Силерге чындыкты айтып коеюн. Салык жыйноочулар менен бузулган аялдар Кудайдын падышачылыгына силерден мурун барышат. Анткени жакан силерге туура жолду көрсөткөнү келген, бирок силер ага ишенген жоксуңар. Салык жыйноочулар менен бузулган аялдар ага ишеништи. Муну көргөндөн кийин да өкүнгөн жоксуңар, ишенген жоксуңар. Дагы бир үлгү насаат аңгемени угуп алгыла. Бир кожоюн жүзүм багын отургузат. Аны дубал менен курчап, жүзүм сыгылуучу жай жасап, күзөт мунарасын салат. Анан жүзүмдүгүн жүзүмчүлөргө тапшырып, өзү башка жакка кетет. Түшүм жыйноо убагы жакындаганда, жүзүм жемишинен алдыртыш үчүн кулдарын жумшайт. Жүзүмчүлөр болсо анын кулдарын кармап алып, бирин сабашат, бирин өлтүрүшөт, бирин таш баран калышат. Ошондо ал мурункудан да көп кулун жөнөтөт. Жүзүмчүлөр аларга да ошондой эле мамиле кылышат. Акырында кожоюн уулумдан уялышаар деп уулун жөнөтөт. Бирок жүзүмчүлөр анын уулун көрүшкөндө өз ара бул мурасчы, жүргүлө аны өлтүрүп мурасына ээ бололу дешет. Аны кармап алып, жүзүмдүктүн сыртына алып чыгып өлтүрүп салышат. Жүзүмдүктүн кожоюну кайтып келгенде, бул жүзүмчүлөрдү эмне кылат? Аларга бул зулумдарга ал азаптуу өлүм өкүмүн чыгарат. Жүзүмдүктү болсо түшүмүн өз маалында жыйнап бере турган жүзүмчүлөргө тапшырат деп жооп беришти. Ошондо Иса аларга мындай деди: Ыйык жазуудагы куруучулар жаратпай койгон таш бурчтун негизи болуп калды. Бул теңирден, бул биздин көзүбүзгө укмуштуу көрүнөт деген сөздөрдү такыр уккан жок белеңер. Ошондуктан силерге айтып коеюн, Кудайдын падышачылыгы силерден тартылып алынып, жемишин бере турган адамдарга берилет. Ал ташка жыгылган адам өлөт. Ал эми ал таш кимдин үстүнө куласа, аны басып өлтүрөт. Бул үлгү насаат аңгемелерди уккан башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер Исанын өздөрү жөнүндө айтып жатканын түшүнүштү. Алар Исаны колго түшүрүүгө аракет кылышты, бирок элден коркушту, анткени эл аны пайгамбар деп эсептечү.